Мен Баялы Исакеев 1897 Кочкор өрөөнүндөгү Үкөк айылында төрөлгөм. Бала чагым оор турмуш менен өттү. Атамдан эрте айрылып, агам Исакенин колунда чоңойдум. Билимге ынтызарлыгым күчтүү болгондуктан Нарындагы Орус түзем мектебин аяктап, кийинчерээк Ташкенттеги Орто Азия коммунисттик университетинде жана Москвадагы партиялык мектепте окууну уланттым. 1916 жылкы көтөрүлүшкө катышып, Үркүн трагедиясын башымдан өткөрдүм. Бул оор окуяны элибиз унутпашы керек деп кийин макалаларды жазып, баяндамаларды жасадым. Кыргызстандын саясий жана коомдук турмушунда активдүү иштеп, Кызыл Кыргызстан гезитинин редактору, Кыргыз СССРнин Эл комиссарлар советинин төрагасы сыяктуу жооптуу кызматтарды аркаладым. Мамлекеттин өнөр жайын өнүктүрүү, элди отурукташтыруу жана маданиятын көтөрүү боюнча көп аракет жасадым. Бирок 1938 жылы репрессиянын курмандыгы болдум. Мен көргөн доор, сыноолор менен күрөштүн, азап менен үмүттүн, кыйынчылык менен жеңиштин доору болду. Кыргыз эли талкаланбай, чачырабай, өз жеринде түбөлүк жашасын деп талыкпай эмгектендим. Бүгүн силер эгемен өлкөдө жашап жатасыңар. Бул мен сыяктуу аталардын, бабалардын кыялданган, өмүрүн арнаган ыйык жетишкендеги. Кыргыз мамлекети түбөлүктүү болсун.